Однопутный КПС жол. Псковский дорога. Круговое движение. Айдоочулардын жол белгилерин билүү деңгээли текшерилди. Алмаз Чубаков 243 автобустун айдоочусу. 1,5 жылдан бери коомдук транспортто иштейт. Ал сурамжылоодо инспектор көрсөткөн жол белгилердин бардыгына туура жооп берди. Баарыбыз эле праваны мисалы мен окуп эле алгам лично. Өзүм чисто окуп эле 10 ай окугам. Анан экзамен берип эле өтүп алгам. Андан сырткары биздин база экзамен алып турат. Экзаменден деле Кудайга шүгүр өтүп атабыз. Биз керек билбей кантип айдап жүрөбүз. Болбойт да. 1 сентябрдан тарта күчүнө кире турган өлкө башчынын тапшырмасына ылайык бүгүндөн баштап жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы профилактикалык иш-чараларды баштады. Анда айдоочуларга түшүндүрүү иштери жана алардын жол кыймылынын эрежелери боюнча билими текшерилип жатат. То есть двусторонняя дорога, уступить дорогу получается. Впереди пешеходный переход и, возможно, школа. Бул этият болго деген тиги шагыл түшөт. Таш түшүшү мүмкүн. Иш-чаранын жүрүшүндө жол белгилерин билбеген айдоочулар да болду. Аларга эскертүү берилди. Билим деңгээлин көтөрүү максатында өзүңүз окуп жүрүңүз да, кайталаңыз. Рахмат. Мындай иштер жол кырсыктарын азайтуу жана коомчулуктун коопсуздугун камсыздоо максатын көздөйт. Тиешелүү нормативдик акттар иштелип чыгып атат, жумуш топ түзүлүп атат. Жол эрежесин бузуудон оолак болуу жана алыс болуу да. Негизги максаты себеби биз жол эрежесин сактап, окуп, үйрөнүп, күндөмдүк жашоодо колдонуп жана жоопкерчиликтүү мамиле жасаганда гана жол кырсыктарынан алыс болобуз. Ошондой эле жол кыймылынын эрежелерин камтыган кыргыз-орус тилдеринде 20 000 китеп чыгарылып, айдоочуларга таратылды. Көпчүлүк шопурлар бул жаңычылдыкка оң баа берип, айдоочулук күбөлүккө билими жок ээ болгондорду иргеп чыгууга шарт түзүлөрүн айтышуда. Ограничение скорость бар да, 60 деген. Ошо менен айтаса, пешеходду да кое бериңиз, успеть этебиз. Жанагындай знактарда карап жетишкениңизден жетишебиз да. Ошон үчүн главное ограничение скорость. То, что вы делаете, это очень правильно, потому что он, если он не знает и на камеру это, то есть скажет, будет сомневаться, либо что-то еще, он, может быть, ему станет стыдно, может быть, он обратно подтянет свои знания. Хоть у него и есть права. То есть это правильное решение. Кайталаш керек, үйрөнүш керек правиланы. Эгер эң жакшысы автошколага барып үйрөнгөн жакшы да. Унаа кырсыктарын азайтууга багытталган чарага ылайык жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөөчү кызматкер эреже бузган айдоочуга билимин текшерүү үчүн суроолорду бере алат. Эгерде айдоочу жол эрежесин билбесе, аны айдоочулук күбөлүгү убактылуу алынып, унаа мекемесине жөнөтүлөт. Андыктан инспекторлор бардык айдоочуларды жол эрежелерин кайталоого чакырат. Кээ бирки айдоочуларыбыз баягы жөнөкөй эле жеңил суроолорго жооп бере албаган учурлар кездешип атат. Ошондуктан ар бирибиз жол белгилерин билүүгө милдеттүүбүз. Ошондуктан биз кайрадан дагы бир сыйра кайталап, окуу ушундай сабактарын өткөрүп, элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, биздин айдоочуларыбыз дагы ушулар бардык жол белгилерин билип алса, өзүнүн коопсуздугу ошондой эле башка жол транспорт катышуучуларынын коопсуздугуна чоң жардамын тиет деп эсептейбиз. Өлкө боюнча акыркы 3 айда 1400гө жакын жол кырсыгы катталып, 2000ге жакын адам ар кандай жаракаттарды алган. Анын ичинен 110-у көз жумган. Айсана Бакытбекова, Элдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.